Кече жакында интернеттеги социалдык тармактарда бир керебетте 4-5тен калганы полдо уктап аткан балдардын видеосу тарап талкууга алынып, коомчулуктун наразычылыгын жаратты. Бул тасма Бишкектин Касым конушунда жайгашкан номер 1 Шоола балдар бакчасынан тартылганы анык болду. Ал эми 24 апрель күнү аталган бала бакчанын алдына балдардын ата-энелери чогулуп арыз моңун билдиришти. Алардын көпчүлүгү буга чейин бала бакчанын ичи менен кененирээк таанышпаганын айтышты. Көрдүм, эртең менен эле көргөм, Инстаграмдан көрүп, анан мен тааныган жокмун, потому что балам жок окшойт да. Мен ошо видео тартып атканда балам ооруп атса керек. Аябай эле карадым, мындай токтотуп алып видеону. Анан ошентип түштөн кийин дагы анан тиги жок, тааныган жокмун, эчтеке билген жокмун, мендер ии деп боорум ооруп койду, ушу балдар кантип жатат деп. Анан мага WhatsAppка келип баштады да. Сен балаң барган садиге окшобойт, сен алар окшош экен деп. Анан билбейм деп койдум. Мен чынын айтсам, сайттын ичинде стенасы кандай экен билбейм мен. Көкпү, акпы. Мен ошо видеодон биринчи жолу көрдүм. Анан кечинде баламды сайттан алайын деп келсем эле, уже биякта уже ажиотаж, элдер чогулуп, ызылдап баштагандан аябай жаман болдум. Ошол моментте мен жүрөгүм жарылып кете жаздады да. Эмне үчүн мындай балдар ушундай жатат? Кече мурунку күнү ошо могу видео деген тарагандан кийин менин кызым резко эле жөтөлүп калды да. Анан мен бул баняга түшүрдүм эле, может банядан болду деп ойлодум. Анан садикке алып келдим. Алып келип анан бул жакта да жөтөлүп аткандан чото жүрөгүм сезди да, неспокойная болуп эле жөтөлүп кетти эле, кой бара берейинчи деп где-то кече саат 11-лерде келдим. Келсем, уже кызым бүт жагы суу жүрөт. Сийип алганбы, же сууга ойногонбу, мен билбейм да. Эжекесинен көргөзүп, мен чакырдым, воспитательдан чакырдым, нянкасын да чакырдым. Силер ушунчалык деңгээлде былч, носкисине чейин, шымына чейин, ичине чейин прям бала муздап калган. Эмне ушунчалык деңгээлде бул ушундай жүрүш керек десем, кечирип коюңуз, байкабай калыппыз. Байкабай калгыдай, алар эмне воспитатель, алар деген нянька, эмнеге милдетин билишпейт? Алар деген ошолорду тарбиялап аткан тарбиячы, биз аларга ишенип тапшырып атабыз. Неге балдарды внимательнее карашпайт? Кызым ошо видеодо именно менин кызым шымын тизесине чейин түргөн дагы жаткан диванда, буту жерде. Именно пятница тартылган видео. Элестет, тамандан канча суук өтөт. Канча суук өтөт дагы бала ошонун айынан ооруп атат. Биз буну ушул убакка чейин билген эмеспиз да, бул садик ушундай деңгээлде балдарга ушунчалык салкын мамиле жасаганынчы. Бул деген воспитатель өзү милдетин аткарбаса, нянька өзү милдетин аткарбаса, анда бул неге садик? Кандайча садик айтсаңар? Даже мен кызым айтып атат, кече телефондон жөнөттүм, сүйлөтүп туруп кызыман суратсам, апа мен жерге жаткызып коет дейт. Шешеп салабы? Жок, салбайт дейт. Плед бар го, детский, ошону көрсөтөт. Апа ушундайды жаап коет дейт. Бутун полдо калып кетет, колуң полдо калып кетет, жат деп жаткызып салат дейт да. Батпай калсачы, бул эмне деген эми жетим баланы баккандай, Кудай сактасын. Чын жетим баланы мындай кылып элечи, жаман ичим атышты да мен. Аталган бала бакчада балдар дайыма эле ушундай шартта тарбияланабы деген суроого жооп алуу максатында бала бакчага кирүүгө аракет кылдык. Бирок бала бакчанын директору бизди билим берүү башкармалыгынан уруксат алып келмейинче киргизбейм деп, аталган жайдын босогосун аттоого да мүмкүнчүлүк берген жок. Управление уруксат бермейм, бакчага кирген болбойт. Атайын ушул жактан уруксат алынат. Бул мамлекеттик мекеме болгондон биздин уруксатыбыз бар да? Жок. Мага ошондой атайын приказ чыккан, что это без разрешения управление образования начальник мага чалат. Азыр барат, сага ошолорду киргизесиң деп. Анда комментарий берип коесузбу, кече мурда күнү чыккан видео боюнча кандайча ушундай акыбал болду? Ошол боюнча азыр мен текшерүүдөмүн. Текшерүү баары бүтүп, справкалар жазылмайын, эч нерсе айта албайм. Кечиресиз. Кандайча буга чейин деле ошондой болуп 4-5тен жата берчү беле адамдар? Эч качан кирип сүйлөшсөк болобу? Киргенге болбойт. Анда ушул жерден айтып берип койбойсузбу? Эмнеге бир керебетте 4-5 бала жатып атат? Жерде да. Ошо күнү средний группада спальный жаңы ремонтту бүткөм. Анан спальныйда жакшы сырдалбаган жерлер калыптыр да, водоэмульсия менен актаганда жерге там. Ремонт иштери болгондо бала бакча жабылат болчу деп айтып атпайбы? 3 күнгө. Мурунку жумасында 2 жума болду ремонт бүткөнүнө. Анан тиги спальныйдын жанагындай некачественный болгон жерин строитель сырдап кетиптир да, анан белые пятна вот так выступили. Ошону пятница күнү полду
Сырдаган краскам долгосохнущий экен, российскийди алдым эле. Понедельникке кургап калсын деп спальныйды сырдадык эле, балдарды ылдый түшүрдүк эле. Ошон үчүн ошондой ситуация болуп калды. Эки группанын баласы. Бала бакча канча балага ылайыкталган жана канча бала бар азыр? Бала бакча 320 балага ылайыкталган. Канча бала бар азыр? Азыр данное время ошончо бала бар. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз? Мадылбаева Айнагүл Бердиматовна. Бала бакчанын директору бизге болгону мына ушундай кыска жооп берип, бакчанын короосуна кирип кетти. Кадимки мамлекеттик бала бакча. Бирок аны минтип жашыруун имараттай кулпулап кирүүгө жолубузду жапканы ал жакта жашыра турган нерселер барбы деген ойго түртпөй койбойт. Ал эми азыр ата-энелердин аталган бала бакча боюнча пикириндерин улантабыз. Алар бул жерде тарбияланган балдары ар кандай жугуштуу ооруларды илештирип алышарын, ал тургай бала бакча жетекчилигинин коррупциялык иштерге да тиешеси бар экенин айтышты. Биз эртең менен келип баарыбыз ата-энелер балдарыбызды киргизип койгондон кийин жетекчи өзү чыкты. Өзү чыгып, мен уже 60ка чыктым, мен пенсияга кетем деди. Сөзүн уктук. Ушундай болуп калды, ана мына деп ошентти. Анан биз айттык, болуптур эже дедик, сиз кетиңиз, кетесиз. Сизден эч ким орун талашкан жок, бул жердегилердин эме кылбаңыз, булар эн ата. Биз милдеттүүбүз сизден талап кылганга. Деп ошентсек, эми болду, мына ана мына текшерип атат, антип атат, минтип атат деп ошентип айтты. Биз балдарыбызды чынында 2 жума садикке берсек, 1 жума кайра дарылатабыз. Ал дары бирөөсү жардам берсе, экинчиси кандайдыр бир реакция андай мындай башкача бир нерсе болуп кетет да. Биттейт, жөтөлөт. Балдардын көптүгүнөн сарык болгон балдар чыкты. Бул садиктен сарыкта болушту. Ошонун бардыгын жаап, жашырып, директор ар кимди өзүнчө киргизип алып, айтчу сөзүн айтып, жаап, жашырып туруп кетирет. Анан бул эже деле мисалы раз билет, тарбиячылардын немеси көп экенин, бала көбөйүп кеткенин билет. Эмне үчүн үстүнө алат? Ар бир баладан алган жокмун дегенде 5000ден алат, алдым дегенде 20дан кем эмес баладан алат. Эгер эки бала 20 000 сомдон кабыл алып атканда алат. Менин балам ушу садиктен ооруган, сарык болуп. Так, мен негизи деген өзүм Москвада иштечимин. Москвага кетерде бияка негизи бул эжеден сурап калдым. Киргизерде деген акча төлөш керекпи деп. Негизи мен өзүм деле билбейм. Акча төлөбөй эле кириш керек. Мен балдарымды, мен 2 балам кирет. 2 балам тең вообще албай койду. Жок, албайм, эме орун жок деп койду. Вообще место жок деп. Эже мен канча күтүшүм керек десем, күтүшүм керек, көп күтүшүм керек. Мынча орун бар деп койду. Анан кийин негизи киргенге канча десем, киргенге ар бир балага 5000ден алып келесиң деди. 5000ден алып келдим, сразу эле алды. Мен ушундай кетип аттым эле десем, хорошо алып келер, документтерин алып кел, 5000 2 балама бердим. Так мен деген жөн эле киргизишим керек болчу. Мен аны билген жокмун действительно. Анан кийин 1-2 ай так ошондо жайында болду балам, сарык болуп ооруп калды. Больницага түшүп калдык. Түшкөндөн кийин эле садиктенби деди. Ооба, садиктен. Постоянно эле садикке калбайт. Мен жумуштамын, жолдошум да жумушта. Садиктен деп воспитательный чалсам, садиктен жукту деп айтпай эле койгула дейди. Анткени неге дедим? Эмне кандайча мен постоянно эле садикке баратса, жок, силердики садиктен жуккан жок болуш керек, балаңар башка жактан жуктурду болуш керек дейт да. Кайта магачы мени күнөөлөп, башка жактан жуктуруп алдыңар деп койду да. Меники балам постоянно только садикке барып, садиктен үйдө болду. Ошо 2 балам келет, 2 балама ошентип 5000ден берип атып, аран киргизген болчумун. Айына керек болчу экен. Айына 1000ден беребиз экөөнө. 1050ден беребиз. ошондой эле ата-энелер мамлекеттик бала бакчаларда шарттын жакшыруусун каалашат. Неберем 1 жылдан бери келип атат. Кандай кабыл алдыңыз видеодон көрүп? Конечно, силер деле өзүңөр балаңа да ушинтип көрсөңөр жаман болосуңарга. Биздин эми сунушубуз, биздин оюбуз да. Азыр 2 этажный караваттар бар да. Ошондон коюп койсо жакшы болмок биз үчүн. Өздөрү үчүн, келечеги, балдардын келечеги үчүн. Анан булар айтып кетти, азыр көп нерсени айтыштык эми. Мондайда бул жерде балдарга суу да бербейт экен. Суу сап барышат. Могу садиктен чыгат дагы. Эми балабыз жон неберем эми сүйлөп баратат го. Суу дейт да. Чыгып эле жерден суу дейт. Аябай үйгө жетебиз, же болсо көп суу ичет. Ошону бул жерде мисалы үчүн бир чаккага сууну кайнатып деле кружкага берип койсо болот да.
Анан мен ошону айтайын дегем, дагы мына ата энелер дагы айткысы келип атат. Дагы көп нерсе дем, айта берсең сөз көп го кыргызда. Биздин өкмөттөн талап кылганыбыз ушу балдарга садик ачып беришсин, айланып кетейиндер. Садик ачып беришсин, момунчалык кылып эн аталарды да беймаза кылып, балдарыбызды да беймаза кылбай садик ачып берсин. Экинчиден директорубуз норманы билет, ошондон ашырганга укугу да жок. Дайыма күзүндө август айында комплектование болгондо баланы ошол нормада болуптур, 90 бала кылсын, 90го чейин болсун, болуптур, эн аталарга карап, андан ашык өзү деле ойлонсун. Анан ушуну айланып кетейиндер, жетекчилерге жеткиргиле, жетсин. Бизге бала бакча керек, биздин балдарыбыз тарбияланыш керек, өсүш керек, өнүш керек. Бизден кийинки муундардыкы да толтура айланып кетейиндер. Өсө турган адамбыз биз. Ошолорго бала бакча ачып берсин. Бишкек шаарында 14 000 балага ылайыкташкан 85 мамлекеттик бала бакча бар. Бирок анда 25 000 бала тарбияланат. Бул бир орунда дээрлик 2 бала тарбияланууда деген сөз. Мындан улам эгерде мамлекеттик бала бакчалардын саны көбөйүп, же болбосо учурда иштеп аткан бала бакчаларда тиешелүү шарттар түзүлсө, жогорудагыдай маселелер жаралбайт беле деген ой жаралат.